өлкөдөгү саясий абалды курчутпай, эки лидерди ынтымакка чакыралы. Урматтуу Кыргызстандын коомчулугунун өкүлдөрү, өлкөнү чогуу башкарып келишкен эки лидердин бири болгон Камчыбек Ташиевдин кызматтан кеткенине 2,5 айдын жүзү болуп калды. Бул адамдын кызматтан кеткени Кыргызстанда чоң резонансты жаратып, бир айдан ашык кызуу талкууга айланды. Бирок ызы-чуу дагы деле токтобой, кооптуу мүнөзгө өтүп баратышы баарыбызды тынчсыздандырууда. Садыр Жапаров да, Камчыбек Ташиев да көп жылдык саясий күрөштүн, далай жеңилүүнүн жана жеңүүнүн, көптөгөн камактарга жана саясий куугунтукка туруштук берүүнүн натыйжасында бийлик башына келишти. Экөө тең элдин кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан бийик койгон инсандар. Буга далил катары, акыркы 5 жылдагы өлкөдөгү бардык тармакта болуп жаткан социалдык экономикалык өзгөрүүлөр ага күбө. Көп жылдан бери кошуна өлкөлөр менен эң оор көйгөй катары чечилбей келген чек ара маселеси чечилип, криминалдарга каршы катуу сокку урулуп, жемкордукка да каршы олуттуу күрөштөр болуп, алгылыктуу көптөгөн иштер жасалганын тана албайбыз. Кыскартып айтканда, өлкөдөгү болуп жаткан өзгөрүүлөрдү Кыргызстандын эли күндөлүк жашоосунан көрүп жатат. Муну эч ким тана да албайт. Ушул жетишкендиктердин баарында президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин эмгеги чоң экендигин айтпай кое албайбыз. Алар ушул 5 жылдын ичинде эч аянбай, жанын үрөп иштеп беришти. Тилекке каршы, өлкөдө башталган мындай чоң иштерде жетишкендиктер менен бирге олуттуу кемчиликтерге да жол берилди. Кемпир абадтын Өзбекстанга берилиши боюнча өз позициясын эркин айтып чыгышкан 27 адам кармалып, 2 жылдан ашык абакта отурушту. Өзлөрүнүн жазган макалалары, даярдаган эркин маалыматтары жана сын пикирлери боюнча көптөгөн журналисттер кармалып, сот жообуна тартылышты. Байлыгынан жана бизнесинен ажырап, далай адамдар азап тартышты. Өз пикирин эркин жарыялап жазып койгондугу үчүн жөнөкөй жарандар жана активисттер кармалып, сот жообуна тартылган учурлар көп болду. Биз өлкөдөгү көп жылдан бери күрөшүп келген укук коргоочулар адам укугун коргоо, өлкөдөгү демократиялык жетишкендиктерди сактоо, сөз эркиндигин камсыз кылуу максатында көптөгөн жыйындарды жана тегерек столдорду өткөрүп, кайрылууларды жана резолюцияларды кабыл алып, бийлик тарабынан ушундай мыйзамсыз аракеттер улана берсе, өлкөнүн эл аралык кадыр-баркына чоң зыян болоорун эскертип келгенбиз. Адам укугун коргоо, демократия жана сөз эркиндиги боюнча бийлик тарабынан кетирилген кемчиликтер боюнча баш мыйзамдын жана адам укуктарынын жалпы декларациясынын бир нече беренелери одоно бузулуп жатканын да улам-улам айтып жаттык. Бирок кыргыз бийлиги тарабынан тиешелүү жыйынтык чыкпай келгендиги бизди өкүндүрөт. 2021 жылы кабыл алынган Конституциянын 66 беренесинин 3 пунктунда президент Конституциянын адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин кепили болуп саналат деп ачык жазылган. Ошондуктан өлкөдөгү келтирилген бардык кемчиликтерге биринчи ирет мамлекет башчы катары президент Садыр Жапаров жооп берет. Кээ бир бийликке кошомат кылуучу саясатчылар, журналист сөрөөлөр жана саясат талдоочумун дегендер чыгып алып, азыркы бийликке жакшы көрүнүү жана өз кызыкчылыгын канааттандыруу максатында кызматтан кеткен Камчыбек Ташиевди бир жактуу каралап, анын адамдык аброюн жана кадыр-баркын мазактаган сөздөрдү айтып, күнөөнүн баарын ага оодарып жатышканы өтө өкүнүчтүү. Ооба, акыркы 5 жылдын ичинде Камчыбек Ташиев тарабынан олуттуу кемчиликтерге жол берилди. Адам укугун тебелеген бир топ мыйзамсыз иштерге күбө болдук. Анында жасаган мыйзамсыз иштери боюнча элдин алдында жоопкерчилигин жокко чыгарууга болбойт. Бирок анын өлкө үчүн жасаган маанилүү иштерин тарыхтан чийип сала албайбыз да. Адамга күнөө тагуудан мурун, ал адамды өлкө үчүн жасаган жакшы жактарын эстен чыгарбашыбыз зарыл. Биз Кыргызстандын прогрессивдүү, патриот жана калыс жарандары, буга чейин өлкө үчүн чоң иштерди аткарып келишкен эки лидердин бирин мактап, экинчисин жамандап кайраштыруунун ордуна аларды ынтымакка чакырып, элди бөлүп жарбай, өлкөбүздүн келечегин ойлогонубуз баарынан жогору болоорун эскертип кетүүнү туура көрдүм. Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин жетекчиси, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун.